5 класстын окуучулары кандай болушу керек дейт. Классташтары менен баарлаша билиши керек. Өз пикирине ээ болуп жана башкалардын пикирин эске алуу менен сүйлөшө алышы керек. Классташтары менен мамиле түзө билиши керек. Өз убактысын туура бөлүштүрүп жана пландаштыра башташы керек. Ошондой эле өз иштеринде өз алымчалыкты көрсөтүү жана зарыл болгон учурда чоңдордун жардамына кайрыла билүүсү керек. Үйрөнүүгө аракет кылуу, билим алууга умтулуу, өз алдынча окууга жөндөмдүү болуусу керек. 5 класска келгенде классташтардын дагы составы өзгөргөн болот. Кээ бир класстар башка мектептен которулуп келгендер болот, кээ бирөө башка жака көчүп кеткендер болот. Классташтардын дагы бири-бири менен мамиле түзгөнгө, жаңы келген классташтар менен таанышып, мамиле түзгөнгө жаңы формат кошулат буларга, балдарга. Урматтуу ата-энелер, мурда башталгыч класста жайраак темп менен иштешет. Ар бир баланын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап, мугалим анысында биздин мектепте эртеден кечке болушат да. Түшкө чейин окуп, түштөн кийин үй тапшырмасын аткартып, мугалимдин жанына отуруп алып кошумча иштетип үйрөтүшчү. Азыр болсо ар бир предметтик мугалим антип бир эле баланын жанына отура бергенге мүмкүнчүлүк жок. Демек, темптин жогору болушу талап кылына баштайт. Кээ бир балдар өтө жай иштеп, эгерде жанагындай бир тестке катыша турган болсо, берген билимибизди көрсөтө албай калышы мүмкүн экен. Ал анткени аябай жай иштегенге көнүп калат экен да. Ошондуктан могу 5 класстан баштап темпке да көндүргөнгө туура келип калат. Класстагы жумушту жана үй тапшырманын көлөмүнүн көбөйүшү, ошондой эле айрым педагогдордун талаптарынын карама каршы келиши, бул эмне дегенди билдирет. Мисалы үчүн, педагогдор, мен жана башында да айттым, 12 мугалим, 13 мугалим сабак берген болсо, 13-тün 13 түрдүү талабы бар. Биздин мектептеги мугалимдердин методикалык бай тажрыйбасы менен, иштөө стили менен, биз сыймыктануу менен бирге эле талаптары дагы баардыгы түрдүү экендигин билебиз. Ар кимиси өзүнүн предметин өтө терең билген мугалимдер. Мисалы үчүн, бул жерде бул предметти өзгөчө жакшы окуш керек деп айта албайбыз. Эч ким антип айтпаш керек. Мен мисалы үчүн математикмин, математиканы жакшы окугула деп айтканга болбойт. Анткени биякта сүрөт сабагынан берген агайыбыз бар. Ал өзүнүн сүрөт сабагын эң жогорку деңгээлде өтөт, ал ошону биринчи орунга коет. Музыкадан берген мугалимибиз өзүнүкүн коет. Ошондуктан эч качан бир предметти экинчи предметтен жогору койбошубуз керек. Баардык предметтер берилип аткандан кийин ар бир предметти мугалиминин өзүнүн талаптары менен аткарылат. Көзөмөлдүн аздыгы же мурдагыдан төмөндүгү. Мурда көзөмөл деген эмне? Бир мугалим баарын карачыда. Азыр класс жетекчи бар, ооба, класс жетекчиси бар, бирок баягыдай бир кабинетте отурбайт, өз алдынча көнүп башташы керек. Ар бир сабакта мугалимдин талабына, темпине ылайыкташып көнүшү, мугалимдердин речинин өзгөчөлүктөрүнө көнүшү. Бирөөбүз тез сүйлөйбүз, натурабыз, бирөөбүз жай сүйлөйбүз, бирөөбүз эмоционально сүйлөйбүз, бирөөбүз монотонно сүйлөйбүз. Ошого да бала көнүш керек болот да. Бул эми ошо табигый процесс. Текст менен иштөөдө да өз алдынчалуулуктун жоктугу, сүйлөө речтин деңгээлинин төмөндүгү, бул кичирээк класстан, башталгыч класстан жогорку класска өтүп атат да, өз алдынча иштөө көндүмүнүн төмөндүгү проблема болушу мүмкүн. Өспүрүм курактын өзүнүн өзгөчөлүктүү, кенже өспүрүм курак деп коет булардыкын. Баланын ийгиликтүү адаптация болушунун кандай белгилери байкалышы мүмкүн? Баланын окуу процессине канааттануусу, баланын программаны жеңил эле алып кетиши, тапшырмаларды аткаруудагы өз алдынчалуулугу, классташтары жана мугалимдер менен мамилесине канааттануусу. Ошондой эле баланын чарчап чалыккан сырткы көрүнүшү болушу мүмкүн. Бул эмнеден көрүнөт? Мисалы үчүн, баланы мурдагы башталгыч класстагы материалдын көпчүлүгү оюн формасында кетет. Билесиздер да, 100гө чейинки эле сандар, 1000ге чейинки эле сандар менен иштешкен. Азыр миллиардка чейин иштеп атышат да булар. Бир учурда бир нече предметтерден көп нагрузка болуп калып атат буларда. Ошондуктан бул баланын чарчап чалыкканы сыртынан да көрүнүшү мүмкүн. Өткөргөн күнү жөнүндө маалыматтар менен бөлүшүүнү каалабосу. Мисалы үчүн, бала адаптация болбосо, анда сырткы көрүнүшүнөн да байкайсыздар. Жүдөп өзү эле, чарчап күндө. Анан мектеп тууралуу суроо берсеңер жооп бергиси келбейт. Үй тапшырмасын аткарууга каалоосунун жоктугун айтышы мүмкүн. Мектептин, мугалимдердин жана классташтарынын дарегине болгон терс мүнөздөмөсү. Бирок ушул жерден бир нерсени байкагыла дейт. Кээ бир окуучулар бар экен, өзүнүн адресине жаман сөздү тийгизбеш үчүн айла жоктон башкаларды күнөөлөгөн өнөрү болот. Бул балалык сезим менен. Эртең менен ойгонуудагы кыйынчылыгы, жалкоолугу, ар дайым өзүн жаман сезүүсү, эни сак окуучу деген 5 форматта каралат. Бирөө физикалык, азыркы мен айткан физикалык
форматтагы дени сак окуучу. Көзү көрөт, кулагы угат, сүйлөй алат, жооп бере алат. Экинчиси эмоционалдык абалда дени сак окуучу болот. Кээде физикалык дени сак окуучу, бирок эмоционалдык дени сак эмес болот. Эч нерсеге кайгырбайт, эч нерсеге кубанбайт, эч кимди аябайт. Ушундай баардыгына безразличие болгон балдар болот да. Бул эмоционалдык жактан дени сак эместикке кирет. Кийинкиси интеллектуалдык дени сактык деп коет. Ал кандай материал берсеңер да кабыл алат. Бул интеллектуалдык жактан. Кийинкиси нравалык жактан. Өз эле жүрүм туруму боюнча улууларды урматтай алат, кичипейил байкасаңар, тет жактан келатсаңар алдыңан чуркап чыгып колуңданы көтөрө калган балдар бар. Мектептеги сезимдерде биз балдардан анкета алып көрдүк. Жайбаракаттык, чарчоо, зеригүү, кубануу, өзүнө ишенүү, тынчсыздануу, өзүнө канааттанбагандык, кыжырдануу, күмөн саноо, таарыныч, коркуу, кемсинүү, келечекке тынчсыздануу, ыраазычылык, мугалимдерге карата симпатия, бул жакка келүүнү каалоо. Анан балдарга сунуш кылдык. Ушул 16 сезимдин ичинен сен эң негизги деген 8 сезимди белгилечи деп. Анан балдар белгилешти. Ошондо жайбаракаттык деген 32 бала. Чарчаган 40, көрдүңүздөр, баары балдар көбү чарчайт экен. Зеригүү 20, кубанганы 47, өзүнө ишенгени 33, тынчсызданганы 21. Аны менен 21 тынчсызданганы эмне себептен десе, мен ушул мектепте окуп кете аламбы дегендер экен көбү. Эгерде сиздин баланын жүрүм турумунда бир нерсе тынчсыздандырса, мүмкүн болушунча тезирээк жолугууга аракет кылыңыз. Же муну класс жетекчиси менен же психолог менен талкуулаңыз. Эгерде үй бүлөдө баланын психологиялык абалына таасирин тийгизгендей кандайдыр бир окуялар болсо, ажырашууларбы же ата-энелердин бири узак мөөнөттүү командировкага кетип атабы, же жаңы башка бала төрөлүп атабы, бул тууралуу класс жетекчисине билдириңиз. Кээде балдар улам кийинки бир тууганы төрөлгөндө стресс болгон балдар болот. Ушундай кабыл алат. Ошону кичине психологиялык жактан мектептен да даярдап коюш керек. Ал бир тууган деген кандай сонун нерсе экендигин, убакыт өткөндө канчалык ага жардамы тиерин айтып туруш керек да. Муну ошо класс жетекчиси менен баарлашып турушуңар керек экен. Ошондой эле мектеп иштерине кызыгууңузду көрсөтүңүз дейт. Конфликттик кырдаалдарды талкуулаңыз, чыр чатактардан чыгуунун жолун чогуу издеңиз дейт балаңыз менен. Аптанын аягында балаңыз менен расмий эмес баарлашыңыз дейт. Демек, сөзсүз атайын мындай суроо жооп иретинде эмес, аны мындай жай маанайда колтуңарга кысып, кучактап отуруп алып, жакшынакай маанайда сүйлөшсөңүздөр болот экен. Балаңызга жаңы мугалимдердин ысымдарын үйрөнүүгө жардам бериңиз дейт. Эгерде башталгыч класстарда сиздин көзөмөлүңүзгө көнүп калган болсо, анда сиз дароо эле баланын билим берүү ишмердүүлүгүнө көзөмөлдү солгундатпашыңыз керек дейт. Баланын мектепке көнүү мезгили темпераментине да байланыштуу болот дейт. Айрымдары жай жана башкалар менен аз баарлашкан балдар болушат. Булардын класска көнүүсү бир топ кыйын дейт. Эгер алар чоңдордун жана теңтуштарынын зордук зомбулугун, какшыктаганын, ырайымсыздыгын сезсе, сабакка кызыгуусу тез жоголот дейт. Кээ бир балдар мындай ылдам эле жеңил көнөт чөйрөгө. Кээ бирөө адаптация жарым жыл, бир жылга чейин созулган балдар болот. Муну байкайсыңар да өзүңөр деле. Демек, баланы бир гана окууда ийгилиги үчүн эмес дейт, жетишкендиктер үчүн да кубаттоо зарыл дейт. Демек, ал үчүн ата-энеден эмне талап кылынат дейт. Демек, ата-энеге сабырдуулук керек экен, көңүл буруу керек экен, анан түшүнүүчүлүк менен мамиле кылышыбыз керек экен. Бала үчүн үй бүлөдөгү жагымдуу климатты түзүүгө аракет кылыңыздар деп суранып атабыз.